сабак. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен көгүлтүр экран аркылуу кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, ыңгайлуу отуруп сабакка жакшылап көңүл бургула. Кана балдар, талыкпастан билим кенин казалы. Билбегенди бул сабактан билип алууга шашалы деп, анда сабагыбызды баштайлы. Балдар, келгиле бир аз ой жүгүртүп машыгалы. Кайсы эки сандын айырмасы 6, тийиндиси 7 болот? Кана ойлонобуз. Ооба, туура жооп Б варианты. 7 менен 1-дин айырмасы 6, тийиндиси 7 болот. Кийинки тапшырмага кулак салгыла. Кайсы эки сандын суммасы 12, көбөйтүндүсү 11 болот? Кана ойлонобуз. Ооба, туура жооп Г варианты. 1 менен 11-дин суммасы 12, көбөйтүндүсү 11 болот. Кийинки суроого кулак салгыла. Кайсы эки сандын суммасы 13, көбөйтүндүсү 42 болот? Кана ойлонобуз. Ооба, туура жооп Г варианты. 6 менен 7-нин суммасы 13, көбөйтүндүсү 42 болот. Балдар, бүгүн сабакта жазуу жана ооз-2 көбөйтүүнүн ыкмаларын колдонуп, тапшырмаларды аткарасыңар. Алардын чыгарылышын түшүндүрө аласыңар. Балдар, бизге туюнтмалар берилди. Биринчи туюнтмага карайбыз. Кандай туюнтма экен? Ооба, туюнтма 2 амалдан түзүлүптүр. 215 менен 603-түн көбөйтүндүсүн 0-гө көбөйт дейт. Туюнтманын мааниси канчага барабар болот? Биз бул туюнтмада биринчи амалды аткарбай туруп эле туюнтманын маанисин жазсак болот. Анткени каалаган санды 0-гө көбөйтсө 0 болот деген эрежеге таяндык. Демек, туюнтманын мааниси 0-гө барабар. Экинчи туюнтмага карайлы. 400 менен 200-дүн суммасын 1-ге көбөйт дейт. Биринчи кашаанын ичин иштейбиз. 400 менен 200-дүн суммасы 600. Ар кандай санды 1-ге көбөйтсө, ошол сан келип чыгаарын билебиз. 600 менен 1-дин көбөйтүндүсү 600. Демек, экинчи туюнтманын мааниси 600-гө барабар болду. Үчүнчү туюнтмага карайлы. 1002 менен 10-дун көбөйтүндүсүн тап дейт. Биз санды 10-го көбөйткөндү билебиз. Санды 10-го көбөйтүш үчүн сандын өзүн жазып, 1 нөлдү улап жазабыз. Демек, көбөйтүндү 10.020-га барабар болду. Төртүнчү мисалга карайлы. 9 менен 100-дүн көбөйтүндүсүн тап дейт. Санды 100-гө көбөйтүш үчүн сандын өзүн жазып, 2 нөл улап жазып коюу жетиштүү экенин билебиз. 9 менен 100-дүн көбөйтүндүсү 900 болот. Бешинчи мисалга карайлы. 215 менен 200-дүн көбөйтүндүсүн табыш керек. 215-ти 2-ге көбөйтсөк, 430. 430-га 200-дүн 2 нөлүн улап жазабыз. Көбөйтүндү 43.000-ге барабар болду. Алтынчы мисалга карайлы. 785 менен 9-дун көбөйтүндүсүн табышыбыз керек. Биз ооз-2 иштей албайбыз. Көбөйтүүнү мамыча жазып аткарабыз. Көбөйтүү амалы эң кичине разряддан башталаарын билебиз. 9 менен 5-дин көбөйтүндүсү 45. 5 бирдигин бирдиктин астына жазып, ондугун ондуктун үстүнө көңүлдө дейбиз.
9 менен 8 ондукту көбөйтөбүз. Көбөйтүндү 72. 4 көңүлдөгү ондукту кошсок 76. 76-нын 6 бирдигин ондуктун астына жазып, ондугун көңүлдө деп жүздүктүн үстүнө белгилейбиз. 9 бирдик менен 7 жүздүктүн көбөйтүндүсү 63, көңүлдөгү 7 менен 70 болот. Көбөйтүндү 7065-ке барабар болду. Балдар, бул мисалдарды аткарууда эмнени байкадыңар? Ооба, көбөйтүүнү ооз-2 жана жазуу жүзүндө аткарсак болот экен. Кээ бир мисалдарды мамыча түрүндө эмес, сапка жазып, тиешелүү ыкмаларды ооз-2 айтып эсептесек да болот. Мындай ыкма ооз-2 көбөйтүү деп аталат. Ал жогорку разряддан башталат. Ал эми жазуу жүзүндө мамыча түрүндө жазып, эң кичине разряддан баштап көбөйтөбүз. Бул жазуу жүзүндө көбөйтүү деп аталат. Балдар, бизге туюнтмалар берилди. Мисалдарды сапка жазып, ооз-2 түшүндүрүп чыгарышыбыз керек. Биринчи туюнтмага карайлы. 25 көбөйтүү 5. ооз-2 көбөйтүү жогорку разряддан башталаарын биз билебиз. 20 менен 5-тин көбөйтүндүсү 100. 5 менен 5-тин көбөйтүндүсү 25. 100 менен 25-тин суммасы 125. Экинчи туюнтмага карайлы. 16 көбөйтүү 3. 10 менен 3-түн көбөйтүндүсү 30. 6 менен 3-түн көбөйтүндүсү 18. 30 менен 18-тин суммасы 48. Үчүнчү туюнтмага карайлы. 92 көбөйтүү 4. 90 менен 4-түн көбөйтүндүсү 360. 2 менен 4-түн көбөйтүндүсү 8. 360 менен 8-дин суммасы 368. Төртүнчү туюнтмага карайлы. 100 менен 2-нин көбөйтүндүсү 200. 10 менен 2-нин көбөйтүндүсү 20. 2 менен 2-нин көбөйтүндүсү 4. 200 менен 20-нын суммасы 220. 220 менен 4-түн суммасы 224. Бешинчи туюнтмага карайлы. 500 көбөйтүү 4. 5 менен 4-түн көбөйтүндүсү 20. Ага 500-дүн 2 нөлүн улап жазабыз. Көбөйтүндү 2000-ге барабар болду. Мына балдар, биз бул туюнтмаларды ооз-2 түшүндүрүү менен чыгардык. Балдар, бизге тапшырма берилди. 675 көбөйтүү 803, 476 көбөйтүү 150 мисалдарын жазуу жүзүндө көбөйт дейт. Балдар, силер бир аттуу разряддарды биринин астына бирин жазуу керек экендигин билесиңер, анда мамыча түрүндө жазып алып иштейли. Силер билесиңер, жазуу жүзүндө иштегенде көбөйтүү эң кичине разряддан башталат. 3 бирдик менен 5-тин көбөйтүндүсү 15. 15-тин бирдигин бирдиктердин астына жазып, ондуктун үстүнө бир көңүлдө деп белгилейбиз. 3 бирдик менен 7 ондукту көбөйтөбүз. 3 менен 7-нин көбөйтүндүсү 21. Көңүлдөгү 1 менен 22. 22-нин 2 бирдигин ондуктун астына жазып, 2 ондукту жүздүктүн үстүнө көңүлдө деп белгилейбиз. 3 бирдик менен 6 жүздүктү көбөйтөбүз. 3 менен 6-нын көбөйтүндүсү 18. 2 көңүлдө менен 20. Балдар, экинчи көбөйтүүчүнүн ондугу 0. Ар кандай санды 0-гө көбөйтсө 0 чыгаарын биз билебиз. Ошондуктан ондуктагы 0 менен көбөйтпөй, дароо эле жүздүк менен көбөйтүп баштайбыз да, көбөйтүндүлөрдү жүздүктүн астынан баштап солго карай жазып баштайбыз.
8 жүздүк менен 5 бирдиктин көбөйтүндүсү 40. 40-тын нөлүн жүздүктүн астына жазабыз. 4 ондукту көңүлдө деп, ондуктун үстүнө белгилейбиз. 8 жүздүк менен 7 ондуктун көбөйтүндүсү 56. Көңүлдөгү 4 менен 60. 60-тын нөлүн жазып, 6 ондугун көңүлдө деп белгилейбиз. 8 жүздүк менен 6 жүздүктү көбөйтсөк 48. Көңүлдөгү 6 менен 54. Эми толук эмес көбөйтүндүлөрдү кошобуз. 5 бирдиктин өзүн жазабыз. 2 ондуктун өзүн жазабыз. 0 менен 0-дүн суммасы 0. 2 менен 0-дүн суммасы 2. 54-түн өзүн жазабыз. Эми 476-ны 150-гө көбөйтөбүз. Балдар, мамыча көбөйтүүдө негизи эреже боюнча бир аттуу разряддар биринин астына бири жазылат. Бирок кээ бир учурларда бир аз өзгөртүүлөр кирет. Эгерде экинчи көбөйтүүчүнүн бирдиги 0 болсо, анда бир разрядка 10го жылдырып жазабыз. Бирдиктеги 0 менен көбөйтпөй эле бир 0-дү 0-дүн астына жазып, дароо эле ондуктагы 5 менен көбөйтүп баштайбыз. 5 ондук менен 6 бирдиктин көбөйтүндүсү 30. 30-дун 0-ün бирдиктин астына жазып, 3 ондук көңүлдө деп ондуктун үстүнө белгилейбиз. 5 ондук менен 7 ондуктун көбөйтүндүсү 35. Көңүлдөгү 3 менен 38. 38-дин 8 бирдигин ондуктун астына жазып, 3 ондугун жүздүктүн үстүнө көңүлдө деп белгилейбиз. 5 ондук менен 4 жүздүктүн көбөйтүндүсү 20. Көңүлдөгү 3 менен 23. Эми 1 жүздүк менен көбөйтөбүз. Ар кандай санды бирге көбөйтсө, сан өзү келип чыгаарын билебиз. Демек, 476 деп дароо эле жазабыз. Толук эмес көбөйтүндүлөрдү кошобуз. Бирдиктеги ондуктагы 2 0-дү жазабыз. 8 менен 6-нын суммасы 14. 4-тү жазабыз, 1 көңүлдө. 3 менен 7-нин суммасы 10. Көңүлдөгү 1 менен 11. 11-дин 1-ин жазабыз, 1 көңүлдө. 2 менен 4-түн суммасы 6. Көңүлдөгү 1 менен 7. Көбөйтүндү 71400-гө барабар болду. Балдар, ОЗ2 эсептөөгө карата туюнтмалар берилди. Туюнтманы карайлы. 561 менен 381-дин айырмасын 0-гө көбөйт дейт. 561 менен 381-дин айырмасы 180. 180 менен 0-дүн көбөйтүндүсү 0. Биз негизи кашаанын ичин иштебей деле дароо эле 0 деп жазсак болот. Экинчи туюнтмага карайлы. 100 менен 2-нин айырмасын 4-кө көбөйт дейт. 100 менен 2-нин айырмасы 98. 98 менен 4-түн көбөйтүндүсү 392. Үчүнчү туюнтманы карайлы. 99 менен 1-дин суммасын 45-ке көбөйт дейт. 99 менен 1-дин суммасы 100. 100 менен 45-тин көбөйтүндүсү 4500. Балдар, биз берилген туюнтмаларды түшүндүрүү менен ОЗ2 чыгардык. Силер да өз алдыңарча машыксаңар болот. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта санды 0-гө, 1-ге жана 0 менен бүткөн санга ОЗ2 көбөйтүүнү, жазуу жүзүндө жана ОЗ2 көбөйтүүнүн ыкмаларын колдонуп, тапшырмаларды аткардыңар. Алардын чыгарылышын түшүндүрө алдыңар. Окуу китебиңерден өз алдыңарча темага ылайык тапшырмаларды иштеп машыккыла. Мен силерге өз алдыңарча машыгат деп ишенем. Аткаргандарыңарды сөзсүз мугалимдериңерге текшертип тургула. Балдар, убакыт
учкан куш демекчи, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти. Силер менен бир сабак бою бирге болгонума кубанычтамын. Эмки сабактан көгүлтүр экран аркылуу жолугушканча сак саламатта болгула.